Assalamualaikum елім жұртым. Мен Талайбек Изатов. Бүгін біздің қанауышта 63% азаматтың қаны бар жөніндегі баянды улантмақшымын. Құдай біздің жерді жаратқанда өзінің алтыншы күнінде жер жүзінде, жер бетінде адамзаттарды қоса жаратқан. Сонда әрбір Құдайдың әрбір күні 2 миллиард жылға тете деп есептесек, адамзат бұл жолменен 1 миллиард жылдан артық уақытта жер жүзінде жаралғаны анық болып тұрады. Бірақ адамзаттың ошол кездегі жебете кепшири азыркыдай болбой ар кандай түстөгү жана ар кандай көлөмдөгү адамзаттардан турган. Ал адамзаттардын түрү, кебетеси, көлөмү, келбети баары бири-биринен айырмаланып, жана жашоо шарттары дагы айырмаланып турган. Бул анық кеп, бул чындык. Ошондо адамзат көп түргө бөлүнүп, сууда жашаганы, жер астында жашагандары, жер үстүндө жашап, көлөмү боюнча айырмаланып тургандары болгон. Ошондуктан биздин азыркы убакытка чейин биз атланттар жөнүндө, дөөлөр жөнүндө, циклоптор жөнүндө ар бир элдин уламыштарында калып калган маалыматтар бар. Бул ар бир эл өзүнчө ойлоп тапкан нерсе эмес. Бул качандыр биргесе жашаган адамзаттын ар кандай түрлөрү жөнүндөгү баян. Бул уламыштар. Ошондо Кудай ар бир адамзаттын түрүнө аян берип, ошолордун арасынан өзүнө элчи тандап алып, ошолордун арасынан өзүнө пайгамбар тандап алып, ар бирине өзүнүн максаты, каалаган тилектери, тілеген тилектери, каалаган максаттардын баардыгын баяндап берип, ошол адамзаттын түрүн башка дүйнө жүзүндөгү башка адамзаттарга үйрөтүп туу болуп берер бекен деген ниетте өз аяндарын берип турган. Бирок Кудайдын бул тилеги ташкап, ошол аяндарын берген элдердин баардыгы өздөрүн өзгөчө сезип алып, башка адамзат түрлөрүнө үстөмдүк кыла баштагандыктан аларды талкалап жок кылып, алардын жер жүзүндө изи да калбагандай кылып жок кылып турган. Бул мындай нерсе болуп турганы, мындай нерсе болгону анык кеп. Бул чындык. Ошондуктан жер жүзүндө азыркы мезгилде ар кандай окумуштуулар түшүндүрүп бере албаган артефакттар табылып, окумуштуулар эч бир азыркы мезгилдеги окумуштуулар, азыркы мезгилдеги технологиялар, биздин технологиялар жете албаган технологиялардын издери жер жүзүндө ар кайсы жерде калып калган. Бул ар бир адамзаттын ошондо өзүнүн өнүгүү доору жана талкаланып жок болгон убактысы болуп турган. Кудай эң бир калыс зат.
Құдай ошондуктан баардыгына мүмкүнчүлүк берип, эч кимиси Кудайдын ишеничин актай албагандан кийин алар талкалап жок кылып турган. Ошол себептүү адам атаны да жараткан. Кудайдын адам атаны жаратуу максаты бул дүйнө элдерине Кудайдын максатын, Кудайдын каалаган нерсесин адамзаттарга жеткизип, үйрөтүп, бүт дүйнө адамзатын туура жолго салууга, Кудайга өбөктөшүп, Кудай менен бирге симбиоз түзүп, үлгү болуп берсе экен деп адам атаны жараткан. Бул мындай жаратуу бир гана биздин жерде эмес, Кудайдын 18.000 ааламдардын ар биринде болгон нерсе. Ошол 18.000 ааламдардын азыркы мезгилде кээ биркилери өсүп өнүгүүгө жетишип, Кудайдын мындан аркы көздөгөн максаттарына жетүүгө Кудай менен бирге симбиоз түзүп, Кудай менен бирге иш алып барууга даяр болуп турушат. Бирок биздин дүйнөдө тилекке каршы андай болгон жок. Биздин дүйнөдө адам атабыз шайтанга алданып, туура эмес жолго түшүп, адамзат туура эмес өнүгүү жолуна түшүрүп салган. Канчалык Кудай аян берип, өз убагында адам атанын небереси аркылуу да аян бергени менен коомчулук аны туура эмес түшүнүп, өз убагында туура эмес жолго түшүп алышкан. Биздин дүйнөнүн адамзат коому азыркы мезгилде туура эмес өнүгүү жолунда. Өнүгүү жолунда эмес, туңгуюкка кептирүү жолунда болуп турганы анык кеп. Кудай адам атаны жараткандагы максаты адамзат дүйнө жүзүнө адамзатты туура жолго салууга адам ата жардам береби деп үмүттөнүп жараткан болчу. Бирок андай болбоду. Мына мен өткөн баяндарымда биздин каныбызда адам атанын 63% каныбы бар деген тыянак чыгарып силерге айтып бердим эле. Ошол себептүү биз R1 A1 жапла группасына таандык болгон элдердин баардыгы адам атанын руханий мураскорубуз деп айттым эле. Биз ошол руханий мураскор болгон үчүн Кудай адам атадан эмнени күтсө, эмне тилек кылса, эмнени максат кылса, ошонун баардыгын биз аткарышыбыз керектигин азыр айткым келип турат. Биз руханий мураскор болгон, адам атага руханий мураскор болгондо бизге адам атадан материалдык байлык калган жок. Бизге адам атадан кандайдыр бир мал чабыш көтөрө турган нерсе калган жок. Бизге адам атадан бир гана адам атанын кандай касиет, адам атанын кандай мүмкүнчүлүк, адам атанын кандай аян берип, дүйнө жүзүндөгү элди, адамзатты туура жолго салууга, Кудай менен бирдикти симбиоз түзүп, башка элдерге үлгү болууга Кудай бизди азыркы мезгилде чакырып жатат. Бул жалаң гана кыргыз аткара турган милдет эмес. Бул дүйнө жүзүндөгү R1 A1 жапла группасы бүтүндөй биригип алып аткара турган нерсе. Бирок ошол аткара турган иштин башаты биз кыргыздар болушубуз керек. Мына биз кыргыздар. Ошол
iştin başatında biz duruşubuz gerek. Oşoňdan biz adam atanın eň negizgi, baştapky ruhany muraskory bolabыз. Oşoňdan biziň kanymyzda azyrky mezgilde başka dünya yüzünde başka eller bilen arlaşıp, alardan kız alıp, alarga kız berip arlaşkan günde dagı biziň kanymyzda 63% adam atan kany bar bolgon üçin biz adam atan negizgi ruhany muraskorbuz. Oşon üçin dünya yüzün oňdop tüzөө, dünya yüzüne taza koomdu tüzүүnün üretүүnü bizden başlaş gerek. Biz Kırgız eli. Biz Kırgız eli Kudaydyň adam atadan kaalagan nersesin biz muna atkarışybız gerek. Bizi erkip her bir A1 gaplar grupasy dagı biz bilen birigip alar dagı dünya yüzüne ülgü bolup yaşaş gerek. Oşoňdan biz her bir A1 gaplar grupasyna taandyk bolgan elder barybızyn başybız biriktirip öz wagtynda her bir A1 gaplar grupasy birigip öz wagtynda düşken zor mamleketdi kara jandandyrybız gerek. Al mamleketdi başka elder aruu mamleketi diýet. Hazırkı mezgilde al mamleketdi aruu sivilizasiýasy diýip ataýar. Birok biziň ata-babalar al mamleketini özün gün mamleketi diýet. Gün mamleketi diýip atka goýgan özlerini biz gün baldarybız, gün ugullarybız, gün kızlarybız diýip ataýar. Şol. Biz şol nerseni kara jandandyryp, kara jaratabız gerek. Bu Kudaydyň bizge bolgan maksatynyň biri. Şol gün mamleketini jaratyp, şol gün mamleketinde eň bir kalys koomdy tüzüp, şol gün mamleketiniň ideologiýasynyň eň başatynda Kudayga hyzmat kılıunyň ülgüsün kara jandandyrybız gerek. Muna oşon üçin biz Kırgızbız. Oşon üçin biziň kanymyzda karmandykdan, batyrlykdan, erjülüktülükden jogorky ülgüsü bolgan ata-babasyň kany bar. Oşon üçin biziň ata-babasy başka elder Kırgız diýip ataşgan. Barky türk dilinden hazırkı mezgilde hazırkı tilge Kırgız diline kotarganda bul Kırgız diýen many türkmen. Oşoňdan biziň menübüz hazırkı menübüzde tügengen saýyn tütegen güçe, kırılgan saýyn güçegen dep atalgan kurç menübüz bar. Bu biziň her bir A1 gaplar grupasynyň turgan turpaty. Bu biziň Kırgız elinin turgan turpaty. Birok şun bilen birge akylgöý, kalys, akylman adamzat bolup başka adamzat türüne, dünya yüzüne ülgü bolup, tuu bolup Kudaydyň tura jana tiş ýoluna jalpy adamzatdy başlap berүү milleti bizge jükdirdi. Köňül burganlara çok rahmat.